Селден кийин жер төлөөсүнө ылай толуп, полдорун алып салышкан. Бул Сузак районундагы Атабеков айыл өкмөтүнүн тургуну Ашамкан Батырованын үйүнүн азыркы абалы. Кырсыктан кийин дээрлик 3 жума өткөнүнө карабастан тазалоо иштерин аяктай албай убара. Себеби үйгө кирген суу 3 күндөй туруп, дубалдарда жеп кеткенин айтат. Мына кире албайбыз. Мен айнектер ачык үчүн жыты жок. Агар жаап койгон болсок, жыттанып кетет. Шундай жаман жыт чыгат. Шу эми өкмөттөн шу жардам сурайм да мен. Шу үйүмдү сыноско жазып берсин. Мен үйүмдү буздурамын. Канча жазып берсем. Эми ошолорду берген пулуга ылайык тике кыламын. Калганын анан шу балама күч кубат берсин деп өзүм шонтуп ойлоп отурам азырчы. Батыровага окшоп селден бул айылдын көпчүлүк тургундары жабыркаган. Алардын бири Таттыбек Батырбековда дагы ушул эле көйгөй. Бирок учурда көп бөлөлүү үй бүлө жардамга муктаж болуп турат. Анткени турак жайынын сырткары мал сарайлары дагы көчүп, начар абалга кептелиптир. Бул үй бүлөлөр сөрүдө жашап, күн кечирүүгө аргасыз. Значит, дуал ташып атат, ийилип атат. Күч келип калган. Эми бул ичинде жашай албайт алабыз. Кечеги жамгырларда 7-8 балабыз сөлдө жаттабыз. Азыр кечеги элдер үйгө от жакты, үйдө жашагандар эле. Үйүндө жашагандар от жакты. А биз эшикте жатабыз. Айыл өкмөткө кайрылды, айыл башчыга кайрылды, бир палатка ала албайбыз. Канча күндөр. Кече личный өзүм чыктым айыл өкмөткө. Энди биз үйлөрдү жараксыз дебей, ремонтко деп, ошо биз кайтарабыз деп атабыз, ошо акчанычы. Селден кийин тиешелүү кызматтардан атайын комиссия түзүлгөн. Алар үйлөрдү кыдырып, келтирилген зыянды эсептеп чыгышкан. Жыйынтыгында Кызыл багыштан 8, Кара Жыгач айылынан 13 үй жараксыз деп табылган. Бирок кызыл багыштыктар комиссиянын ишине нааразы болууда. Мына кошунабыз үйүнө кирип, мени чакырды ушул жерде. Чыгып кол коюп коюң да. Мен кирип үйдү көрбөй элем, эмнеге мен кол коём? Силер көрбөсөңөр, кирип көрбөйсүңөр, жазбайсыңарбы десем, жок, чечүүчү эмкелет, сиз кол коюп кое бериң деп мен жүргүлө көргүлө десем дагы көнбөстөн ошол жерден чыкпай коюштум. Өткөндө губернаторго барганыбызда бизге палатка бергиле деди. Мен балдар менен эшикте жатып атам, үшүп атам дедим. Айыл башчыңарга же айыл өкмөткө айткыла берет деди. Мен айыл башчыга айтсам, айыл башчы айыл өкмөткө айт деди. Айыл өкмөткө айтсам, боп турап кеп берем деди. Мен 3 жолу, 4 жолу кайрылдым айыл өкмөткө. Губернаторго барганда ушу элчи 500 миңдан кайтаратырган акча бергиле, бизге проценттүү акча бербегиле дедик. Ошо акчаны берсе биз 10 жылда кайтарабыз дедик. Ошо депутаттар, ошо өкмөтчү кезексиз мизам кабыл алып туруп чогулуп бизге жардам бериш керек да, кызым. Тургундар кырсыктан кийин айыл өкмөт кабар албаганын, гуманитардык жардам берилбегенин айтып чыгышты. Алар акимге, облус башчысына чейин кайрылышканын билдиришти. Эми ошол жерде 8 неме келди, Баткенден келди, шундай помощь келди деди, көрпө төшөк келди дедим, бирок көрпө төшөгүнү көрбөдүм, бербеди. Бирок акчалай жардам берип кетти 8 немеге. Эми бир 15 миңден деп уктум. Ама канчадан берди билбеймин. Туура эмес чечим чыгарып койгон сен. Азыр мына элдердин ичинде деле суу киргенде эле, кирбегенде эле 15 миңден алдыптыр. 15 миң иштекени чечпейт өзү. Ну просто адамдар элди көп күтүп турат экен эми. Наразы болбош үчүн. Мен айткандай бирөөсү чыгып туруп, эркеги же бир аксакалы чыгып туруп айтыш керек. 1000 сомдон болсо бер. Кара көз бар, ак көз бар, жаш балалар бар деп. Буга чейин Атабеков айыл өкмөтүнө Баткен элинин атынан гуманитардык жардам келген. Ал турак жайлары жараксыз абалга кептелген тургундарга акчалай жана материалдык жардам катары берилген. Бирок бул каражат жабырлануучулардын баарына бөлүнүп берилбегенине тургундар нааразы. Баткенден кечеги күнү жардам келди. Алар төшөк, көрпөлөрдү алып келиптир. Андан сырткары дагы 300 миң сом акча алып келиптир. 300 миң сом акчаны алар айтты, үйү бая жараксыз болуп калган адамдарды списогуна бергиле деди. Анан биз тактап Кызыл багыштан 8 үй бүлөнү бердик, анан Кара Жыгачтан 13 үй бүлөнү бердик. Ошол жактан келген адам Кубаныч деген адам экен, Байетов деген Кубаныч, чоң кишкен, ошол өзү бөлүп ар бир адамга кол койдуруп, ошол бөлүп берип кетти. Бул жерде айыл өкмөт же айыл башчы чечпейт экенбиз, ал өзү комиссиянын негизинде чечилген. Ошол үйлөрдү списогуна биз бердик. 4-май күнү нөшөрлөп жааган жаандын кесепетинен Сузак районундагы Барпы жана Атабеков айылдарында сел жүргөн. Анын кесепетинен 600-ден ашык турак үй, 10га жакын социалдык мекемелерди суу каптаган. Атабеков айыл өкмөтүндө 40 үй капиталдык оңдоого муктаж болсо, 21 үй жараксыз деп табылган. Акылай Карабаева, Замирбек Тойчубаев, Регион.